2-март. Уадалар менен куралданыңыз. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Матай 5-бөлүм 8-аят. Павыл күнөөкөр табияттын иштерин рухтун жардамы менен өлтүрүү керектигин айтканда, мен муну рухтун курал жарагынын арасынан ушундай иштерди өлтүргөн бир куралды колдонушубуз керек деген мааниде түшүнөм. Ал курал рухий кылыч болгон Кудай сөзү. Эфестиктер 6-бөлүм 17-аят. Демек, денебиз кандайдыр бир коркунуч же кумарга алдырып, күнөө жасап койгонго азгырылса, рухтун кылычын алып, ошол коркунуч же кумарды өлтүрүшүбүз керек. Бул менин жеке тажрыйбамда күнөө уада кылган рахатты андан да чоңураак уаданын күчү менен, түп тамыры менен жок кылуу дегенди билдирет. Мисалы, кандайдыр бир күнөөлүү жыныстык кумарга батканга азгырылып баштаганымда, жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт деген уаданын кылычы менен рахатты уада кылган каалоонун тамырын үзө чабам. Матай 5-бөлүм 8-аят. Кудайды көрүүдөн алган мурунку рахаттарымды булганбаган абийирим менен так эстей баштайм. Ошондой эле күнөөкөр рахат мурун канчалык кыска болгонун жана терең болбогонун, анын натыйжасында канчалык катуу кыйналганымды эстейм. Ушундайча Кудай күнөөнүн мени ээлеп алчу күчүн өлтүрөт. Азгырылган маалда колубузда уадалар болсо, аларды күнөөгө каршы согушууда ийгиликке жетүүнүн бир жолу катары колдонсок болот. Бирок кээде жагдайыбызга карата Кудайдын кайсыл сөзүн так колдонушубуз керектигин билбей калган учурлар болот. Илк китептен уада издеп тапканга убактыбыз болбой калат. Ошондуктан кандайдыр бир коркунуч же кумарлуу каалоолор жолдон адаштырганга аракет кылганда, курал катары колдонгонго даяр турган жалпы уадаларга ар бирибиз ээ болушубуз керек. Күнөөгө каршы күрөшүүдө эң көп колдонулган 4 уада төмөнкүлөр. Ишая 41-бөлүм 10-аят. Коркпо, анткени мен сенин мененмин. Үрөйүңдү учурба, анткени мен сенин Кудайыңмын. Мен сени бекемдейм, сага жардам берем. Мен сени өзүмдүн адилеттигимдин оң колу менен колдойм. Филиппиялыктар 4-бөлүм 19-аят. Менин Кудайым силердин бардык кем карчыңарды Машаяк Иса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Ошондой эле Филиппиялыктар 3-бөлүм 8-аяттагы ачык айтылбаган уада, Теңирим Машаяк Исаны таанып билүү артыкчылыгы үчүн башка нерсенин баарын пайдасыз деп эсептейм. Анан албетте Матай 5-бөлүм 8-аят. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Уадалардан куралган өзүңүздүн курал жарагыңызды дайыма көбөйтүп туруңуз. Бирок Кудай сиздин жашооңузга бата катары берген бир нече уада да дайыма эсиңизде болсун. Эскилерди да колдонуңуз жана ар күнү эртең менен бир күнгө керектүү болгон жаңы уаданы издеңиз.